Саламатсыздарбы? Бул сиздер көрүп турган кофе дарагы деп аталган декоративный гүлүбүз. Бизде кофе өспөйт, ошондуктан биз бул гүлдөрдү декоративный гүл катары үйлөрүбүздө, көпчүлүк офистерде дагы бул гүлдү өстүрүшөт. Кофе дарагынын негизги биринчи чыккан мекени Эфиопия болуп эсептелет. Кофенин дагы 90дон ашык түрү бар. Бул гүлдөр эшикте дарак болуп өсөт, ошондуктан биз буларды үйдө өстүргөндө булар 1,5–2 метр ушундай бийиктикте өсүшөт. Эшикте болсо булар 5 метрге чейин узун болуп өсүшөт. Биз комнатадагы дарагыбызды жарык, күн тик тийбеген жерде өстүрсөк болот. Суу бергенде дагы бул гүлдөргө үстүңкү топурагы 1–2 сантиметр кургап калганда гана бул гүлдөргө жумшак суулардан берсек болот. Жалбырагына дагы суудан чачып, ошондой эле душ кылып турганыбыз бул гүлдөргө жакшы. Жаздан баштап комплексный удобрение берип баштайбыз бул гүлдөргө. Декоративный гүлдөргө деген удобрениялардан 1 айда бир жолу берсек, ошол жетиштүү болот. Кофе дарагынын топурагы дагы бул дарак болгондуктан булардын топурагы оор болот. Ошондой эле кычкыл топуракты дагы жактырат. Азалияга деген даяр грунт болот. Ошол азалияга деген грунтту дагы колдонсок болот. Ага биз кум аралаштырып, ошондой эле түбүнө сөзсүз дренаж кылышыбыз керек. Бул гүлдөрдү ылдый жагына чыккан жалбырактарын жулуп туруп, үстүлөрүнө форма берип турсак, бул гүлдөр бутактары жоон болуп жакшы өсүп берет. Жаш даракты жазында горшогун которуп турсак болот. Өзүнүн турган идишинен чоңураак, 1–2 сантиметрге чоңураак горшокторго жылда которобуз. Ал эми чоңоюп калган бактарыбызды биз 3–4 жылда өзүнүн тамырлары идишине батпай калган кезде гана булардын идишин которуп турсак болот. Бул дарагыбызга дагы башка гүлдөргө түшкөндөй эле шитовка түшөт, паутинный клеш түшөт. Ал убакта биз мыльный раствор кылып бул гүлдөрдү айыктырып алсак болот. Бул кофе дарагына дагы сууну көп берип койсок, грибковый ооруларга чалдыгат. Ошол убакта биз бул гүлдөрүбүзгө сууну куйганды токтотуп, топурагын жумшартып чукуп, аба өткөрүп, топурагын кургатканга аракет кылышыбыз керек. Бул гүлдөрүбүздүн жалбырактары дагы бир убакта саргарып баштаса, бул гүлдөрдөн оордун байкашыбыз керек. Жарык жетишпей калса дагы, же болбосо витамин жетишпесе дагы бул гүлдөрдүн жалбырактары саргарып баштайт. Ошол убакта биз бул гүлдөрдүн оордун алмаштырып, витаминден берип, жакшы кам көрсөк, жакшы өсөт. Көбөйтүү жолу дагы бул гүлдөрдүкү өзүнүн бутагынан кесип алып, черенок кылып, ошондон көбөйтүп алсак болот. Негизи кофени өзүнүн мөмөсүнөн алып, ошол урук кылып ошондон өстүрүшөт. Бизге бул гүлдөр урук байлап, мөмө байлап бербегендиктен биз черенок кылып өзүнүн бутагынан кесип алып гана көбөйтүп алсак болот. Бул гүлдөрдү дагы ар кандай приметаларга карап дагы көпчүлүгүбүз өстүрөбүз. Үйгө тынчтык алып келет, кубаныч алып келет деп, бул гүлдөр өзлөрүнө болгон терс энергиянын баарын өзлөрүнө сиңирип алып, адамдарга ден соолугуна да пайдалуу, нервти тынчтандырат. Уйку качканда дагы бул гүлдөр уйкуну да тынчтандырат. Ар кандай жаман көз тийүүлөрдөн, оорулардан сактайт дейт. Ошондой эле офистерде дагы бул гүлдөрдү иштери илгери жылыш үчүн, ийгиликтүү болуш үчүн бул гүлдөрдү дагы офистерде жакшы тилектер менен өстүрүшөт. Сиздер дагы баарыбыз эле үйүбүзгө жакшы нерселер, жакшы тынчтык, ар кандай оорулардан сактайт деп, бул гүлдөрдү дагы биз дагы жакшы тилектер менен үйүбүзгө өстүрүп алсак болот. Баарыңыздар ден соолук болуңуздар, ишиңиздерде ийгилик болсун.